Комузду аз убакытта үйрөнгөн Никита Россиядан келген. Айтымында ал комузду колго алаары менен анда кандайдыр бир сезим пайда болгон. Эс алууга келген Никита 10 күндүн ичинде кыргыз күүлөрүн эркин черте баштаган. Долгое время, больше года играл на гитаре, и сейчас могу сказать, что мне комуз нравится больше даже, потому что... Мен өзү гитараны жакшы ойнойм. Бул жакка келгенде комузду көрөрүм менен ага кызыгып калдым. Анан топко бөлүп жатканда дал ошол Устат Шакирт өнөрканасын тандап алгам. Чынын айтсам, комузду колго алышым менен менде башкача сезим болду. Тактап айтсам, комуз бул меники. Мен аны мурунтан эле чертип жүргөндөй сезимдер пайда болду. Ошондо түшүндүм, комуз бул меники экен. Азыр бул аспапка кызыгуум башкача. Мен эле эмес, жанымдагылар баарыбыз комуз сатып алып, үйгө алып барабыз. Кыска убакыттын ичинде 2 үй черткенде үйрөнүп алдым. Россиялык окуучулар комуз черткенди үйрөнсө, мексикалыктар чопо-чоорду үйрөндү. Бул балдар Россиялык эл аралык илимий изилдөө мектебинин долбоорунун негизинде келишкен. Мында балдар илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү менен бирге улуттук аспаптар боюнча да билим алышты. Чет өлкөлүк окуучуларга комузду Устат Шакирт өнөрканасынын кызматкерлери үйрөткөн. Азыр сиз окуп кеткен чыгармаларды анча-мынча үйрөтүүгө бир 3 күн кетти, бирок толук күндөн эмес. Биз бир күндө комуз чертүүгө 20 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин убакыт бердик. Эгерде кошумчаласак бир 1,5 саат же 2 сааттык иш болду. Топту топтоп атканда башында айтканбыз, музыкага жакын болгондор, музыканы сүйгөн балдар, музыка менен кызыккан балдар тобубузга келсе туура болот деп, анан ошо бияка ошол критерийлерди сактап, ошондой балдар келиптир да, музыканы жакшы көргөн, ышыгы бар. Белгилей кетсек, долбоордун негизинде Кыргызстанга 15 мамлекеттен 160 окуучу келген. Аларды ар бир мамлекеттен эң мыкты деп тандалып алынган мугалимдер коштоду. Ошондой эле жаш окумуштуулар да бар. Балдар өздөрү тандаган тармак боюнча топко бөлүнүп сабактарды алса, музыкага ышыгы барлар улуттук аспаптар менен таанышты. Айсулуу Гайбулла кызы, Ринат Эрмеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Сокол облусу.